Саламатсыңар балдар. Бүгүн биз силер менен математика санынан 2 орунду санга көбөйтүү деген темада сабак өтөбүз. Буга чейин биз силер менен санды 1 орунду санга гана көбөйткөндү үйрөнүп келгенбиз. Башкача айтканда 2 орунду санды 1 орунду санга көбөйткөндү билесиңер силер. Бүгүн болсо биз силер менен балдар санды 2 орунду санга көбөйтүүдө силер билгендей эле мамыча түрүндө иштеп үйрөнөбүз. Ал үчүн балдар бардыгыңар тең группага кирип, мен менен байланышканга даярданып отургула. Математика китебин алгыла дагы 172 бетти ачып, колуңарга ручка, дептериңерди камдагыла. Сабак өтүүгө даярбызбы? Балдар, biz азыр 143 санын көбөйтөбүз 21 санына. Башкача айтканда 3 орунду санды 2 орунду санга көбөйтүшүбүз керек. Мынакей балдар, biz 143 санын 21ге көбөйтүүнү мамыча түрүндө жазып алдык. Эми балдар, biz көбөйтүүнү баштайбыз. 143 саны 3 орунду сан, 3 бирдик, 4 ондук жана 1 жүздүк бар. Ал эми 21 деген сан болсо, бул 2 орунду сан, бирдиктен жана ондук 2 ондуктан турат. Эреже боюнча балдар, мамыча түрүндө көбөйтүү бирдиктерден башталат. Эми балдар көбөйтүп баштайлы. 1 менен 3'tү көбөйтсөк 3. 1 бирдик менен 4 ондукту көбөйтсөк 4. Эми жүздүккө кезик келип жетти. 1 менен 1'дин көбөйтүүнүсү балдар 1. Мынакей балдар, биз 143 санын 1 бирдик менен көбөйтүп алдык. Эми кезек 2 ондукка келип жетти. Балдар, 2 ондукту дагы биз бирдиктей эле бирдиктер менен баштап көбөйтүп алабыз дагы, бирок көбөйтүүндү ондуктун астынан баштап жазылат. 2 жерде 3, 6, ондуктун астынан баштап жазабыз. 2 жерде 3, 6 жазылдык. Эми 2 жерде 2 менен 4 ондукту көбөйтөбүз. 2 жерде 4, 8. Эми кезек жүздүккө келип жетти. 2 ондук менен 1 жүздүктү көбөйтөбүз. 2 жерде 1'ибиз 2. Мынакей балдар, biz бул жерден 2 ондук менен көбөйтүп алдык. 143 санын 2 ондук менен көбөйтүп алдык. Эми бирдик менен көбөйткөндөгү сан менен ондук менен көбөйтүлгөн санды суммалайбыз. 3'түн алдында сан жок болуптан 3 өзү келип түшөт. 6 менен 4'түн суммасы 10. 10'дун бирдиги жазылат дагы. 6 менен 4'түн суммасы 10. 10'дун 0 бирдиги жазылат. 1 ондук ойдо. 8 менен 1'ди кошсок 9. Көңүлдөгү 1 өө менен 10 болот дагы. Бул дагы 10'дун 0 жазылат. 1 ондук ойдо. 2'ге көңүлдөгү 1'ди кошобуз. 3. Демек балдар, 143 санын 21ге көбөйткөндө балдар 3003 саны келип чыгат экен. Демек балдар, 143 менен 21'дин көбөйтүндүсү 3003 саны келип чыгат. Балдар, ушул жерден кимиңерде кандай суроо бар? Мага суроо бергиле. Мен түшүндүм. Мен түшүндүм. Оңой экен. Мен түшүндүм. Мамыча түрүндөгү 2 орунду сандарды көбөйтүүнү аткарып, сүрөткө тартып, мага жөнөтөсүңөр анда. Баштадык, тапшырманы баштадык балдар. Беймай 115'ti 14'kө көбөйткөндө 4 жерде 5'ing 20, тура 0 бирдик жазылат. 2 ондук ойдо болгондо 4 жерде 1'ing 4 болсо 2'ни кошсоң 6 болбойбу?
акыркың туура эмес. 1600 болбойт, кайра эсептегин. Текшерсиз менин 3 тең. 3 текшерсиз туурабы? Даниэль азаматсың. 3 тең туп-туура. Азамат. Эң жакшы. Бегимай, эми туура болду, азаматсың. Жакшы, 3-чүсүн чыгат эми. Жооң туура дагы, бирок сандардын жазылышы туура эмес болуп калыптыр. Кайра оңдоп, кайра сүрөткө тартып, кайра жөнөт мага. Ошон туура эмес жазылыпмын да, аны шашып жазып аткам. Бегимай, көбөйтүлүп аткан сандарың туура чыгыптыр дагы, ада 32 менен көбөйтүп атканда, 3 ондук менен көбөйтүп атканда, ада 35ти 3 ондук менен көбөйтүп атканда көбөйтүндү ондуктун астынан баштап жазылат. Сен бирдик менен теңеп калыпсың да, ошон үчүн суммасы туура эмес болуп калды. Кайра эсептесең, ошол жерде оңдоп туруп, ошондо туура чыгат. Канкей, сеники эми туура болду, азаматсың. Бегимай, азамат 3-чүсү туп-туура. Азаматсың. Болгондо сандарыңды сен туура жазганда, ада 5 деген 3 менен 5ти көткөндө 15 деген 7-нин астына жазылат. Ошону жазып атсам батпай калбадыбы? Дагы бересизби? Да, тапшырма берербизди. Эми балдар, кийинки тапшырмага даярданабыз. Мен дагы азыр силерге сүрөткө тартып жөнөтөм. Силер болсо мага дагы кайтарым байланыш, кандай алып чыгарыпсыңар көрөйлү. Болгондо жана кетирген каталарды эми кетирбейинге аракет кылалы, балдар. Тапшырма берербизчи? Тапшырманы жибердим, балдар. Баштагыла. Даниэль, сеники да туп-туура экен, азаматсыңар. Азаматсың, Данчик. Нурдөөлөт 61 менен 15тин көбөйтүндүсү туура эмес чыгып калыптыр. Кайра иштегин, ошонун жообу туура эмес. Меники туурабы? Канкей, эми туура болду, сеники, азаматсың. Эч качан чаташпа да, эми дайым эсиңе түйүп алгын. Нурдөөлөт, азаматсың, туп-туура. Эми туура чыгардың. Да, тапшырма бересизби? Балдар, силерге суроо. Санды 2 орунду санга көбөйтүүдө көбөйтүү кайсы разрядтан башталып көбөйтүлөт? Биринчи разрядтан башталабы? Биринчи разрядтан башталат. Биринчи разрядтан башталат. Разрядтан башталат. Көбөйтүүнү чыккандан кийин экинчи разрядтыкын көбөйтүп, экөөнү суммалап коет. Азаматсыңар, балдар. Жоопторуңардын баары туура. Биринчи разрядтан, башкача айтканда, бирдиктерден баштайбыз. Эми кийинки суроо. Санды 2 орунду санга көбөйтүүдө ондук менен көбөйтүлгөн сан кайсы разрядтын астына жазылат? Ондуктун астына жазылат. Экинчи разрядтын астына жазылат. Ондук менен көбөйткөндө ал экөөнү суммалаганда ондуктун алдына жазылат. Ондуктун алдына жазылат. Канке, суммаланга жете элекпиз дали. Азаматсыңар, Нурдөөлөт, Даниэль, Бегимай, азаматсыздар туп-туура жооп бериңер. Ондук менен көбөйтүп чыккан санды ондуктун астына жазабыз, балдар? Экөөнү кошуп коебуз. Суммалап коебуз. Экөөнү суммалап коебуз. Азаматсыңар, балдар. Бүгүнкү сабакты силер эң жакшы түшүнүпсүңөр. Андай эмесе силерге тапшырма, үйгө тапшырма. 929 менен 931. Ушуларды үйдөн аткарып, анан туура жоопторун мага сүрөткө тартып жөнөткүлө. Кийинки сабакка чейин жакшы калгыла, балдар.